Арыбаңыздар, поэзия сүйүүчүлөр. Бүгүн да поэзия кайрыктарынан Анатай Өмүрканов «Эгер күйсө». Окуган Сайкал Эмилбековна. Жадабай чымчыктардын сайрашынан, дайранын кулак жарган дабышынан, канча уксам кайра күчөп, ошончо кубаттанам. Бирок мен жадап бүттүм ушунчалык. Башы бар, аягы бар, жаны жок жыйналыштан. Чоңдун чоң кемчилигин бетке айтпастан, таңдан кечке мактабанын үстөлүндө уктап калган, кишилерди кайра ойготуп, кайра күчөп өтүп жаткан, тажадым канды бузган, мээси жок жыйналыштан. Өтпөстөн сөзгө ишке, тамак кырып кара күчкө, белгилүүнү 5 жолу айтып калып кара түнгө. Топонба, токтомокуп, мүнөт ишти саатка созуп, жалбырак саргайганча, чачтары ичкергенче, жыргал деп жыйналышты жалтырап олтурушкан. Суктанбайм кишилерге, пахтаны карартууга, мөңгүнү сугат сууга айлантууга арналган жыйналыштан жаа бою качкан туура. Барымды жоготконсуйм жыйналыштан кетеримде, мына ушундай жеңил желпи жыйналыштын бүт баардыгын үйүп күзгү жалбырактай сооп болмок өрттөп ийсе, эгер күйсө.